Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Баткен окуяларына кайрылуу жасап чыгууга туура келди. Баткен окуяларына байланыштуу баарыңыздарды сабырдуулукка чакырам жана көңүл айтам. Өткөн курман болгондордун, шейит кеткендердин жакындарына көңүл айтам. Эми бир нерсеге көңүл бурсак. Гол ТЖ деген тажик Instagram каналы бар, футбол жөнүндө маалымат берүүчү. Ал жакта бир жаш бала мындай маалымат таратып атат. Агрессор ким экенин билесиңер? Алар боюнда бар аялдарды өлтүрдү деп. Ага жооп бере катары айткым келет. Боюнда бар аялдарды эч ким өлтүргөн жок. Биздикилер андай фашисттик аракеттер жасабайт. Биринчиден, Рахмондун 5-6 жанкештилери өздөрүнчө даярданып алып, ооган ирандыктарга ишенип кол салып чыгышты. Баарыңыздар көрдүңүздөр. Эми катылганын катыгын берүү ушундай болот. Алар дагы эки заставасынан ажырады, талкаланды. Бирок алар тынч жаткан элге кол салып, чыныгы мушташ эркекче алышуу кылбастан, көрүп атасыздар, тынч жаткан элди аткылап туура эмес багытта согуш алып барып жатышат. Согуш алып баруу мындай болбойт. Эгер накта согушкусу келсе, аскер күчтөрү менен аскер күчтөрү гана согушу керек. Бирок тажиктер эптеп жер алмай, жер талашмай, шылтоолгон болуп жылып келатышат. Бул кыймыл аракеттери менен алар эч кандай чегара билбейбиз, эрежени билбейбиз деген гана мүдө максаттарын көрсөтүп коюшту. Кудай да көрүп турат кимдин кандай ак кара аракеттерин.